Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, бүгін біз кабыл ала турган чечим бұл тарихи чечим. Бүгін біз Кыргызстанда диктатурага жол бербей турган чечимди кабыл алабыз же кабыл албайбыз. Эгерде біз бүгін лежачего не бьют, анан кетери кетти, Атамбаевдин өч алуу болуп атат деп ар кандай шылтоо менен уруксаат бербей койсок, анда биз мындан ары тарых астында ушул мыйзам бузса болот. Эң жогорку, эң мартабалуу, эң бийликти мындай таасирлүү кызматка келген адам президент. Мындан ары эч качан эл астында, мыйзам астында жооп бербейт деген аксиоманы президент катары мыйзамдаштырып коебуз. Кеп, урматтуу депутаттар, Атамбаевда эмес, анын персонасында эмес, кеп президент деген институттун жоопкерчилигинде. Бүгүн Кыргызстанда бардык саясат, бардык бийлик президенттин колунда экенин кимибиз андай эмес деп айта алабыз. Эгерде Атамбаевдин колунда азыр прокуратура, ГКМБ, сот, парламенттеги эң чоң, эң күчтүү фракция болгондо, бул маселе күн тартибине коюлмак эмес. Ушуну айта коем деп Каныбек Иманалиев бир айдан кийин соттолуп кетмек деп айтпай болуп. Анткени прокуратура, сот бир колдо болгон. Ошондуктан Атамбаев болуп турганда бул импичмент маселеси өткөн эмес. Бүгүн өтүп атат. Анткени Атамбаевдин катасы, эң чоң катасы. Ушунча жыл саясатта жүрүп, оппозицияда жүрүп, бир чоң катасы бүгүнкү күндү тарыхты ойлогон эмес. Ал ойлогон прокуратура, сот, парламент, мага лояльный болгон күчтөр менин тегерегимде өмүр бою болот деп ойлогон. Мына бүгүн ал катасынын тарых көрсөтүп атат. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, бүгүнкү окуя, бүгүнкү мына саясий, биздин чечим саясий, юридикалык бааны прокуратура берет. Биз саясий чечим менен бүгүн кол тийбестигин гана алып коюшубуз керек. Кол тийбестик бул анын мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт деген сөз. Ошондуктан биз бүгүн кол тийбестигин алып, мыйзам астында баары бирдей деген принципти, неотвратимость наказания деген принципти, 6 миллион элдин укугу бирдей деген принципти орнотсок, мындан ары прокуратура өз сөзүн айтыш керек. Эгерде мына жерде генералдык прокурорда келип качса жакшы болмок. Мен генеральный прокурорго дагы айта турган сөзүм болмок. Эгерде Маевскийдей кылып бирөөнүн жаласы менен сот мындай иш козгосо Атамбаевга, эгерде Канат Исаевдикиндай кылып 9 жыл 10 жыл мурунку ишти алып чыгып козгосо, эгерде бир туура мындай адвокатский лицензия менен Салянованы соттогондой соттосо, мен биринчи болуп Атамбаевдин укугун колдоп чыгам. Мыйзам бузулуп атат, процедура бузулуп атат, далил жок деп. Анткени, урматтуу депутаттар, урматтуу ушул генералдык прокурор, мындан кийин бул иш резонанстуу иш, бул эң чоң мына постсоветтик мамлекеттеги биринчи же экинчи резонанстуу иш. Мына азыр дүйнөлүк прессанын баары жазып атат. Көп дүйнө коомчулугу бул окуяга көңүлүн буруп атат. Парламент лишает неприкосновенность президента деп. Ошондуктан муну журналисттер, укук коргоочулар, эл аралык уюмдар, жалпы 6 миллион эл бул окуяны аягына чейин көзөмөлдөп карап турат. Ошондуктан прокурор, генералдык прокурор жеке ишти көзөмөлгө алып, ар бир следственный мероприятияны, ар бир ишти кынтыксыз аткарыш керек. Кичинекей бир шек жаралып калса, анда генералдык прокурор уят болот, анда президент уят болот, өзүнүн баягы кайым айтышкан оппоненттин соттотуйду деп. Ошондуктан бул жерде мыйзамдын жогорку күчү орноп, мыйзам кынтыксыз иштеп, эгерде Атамбаевдин күнөөсү болсо ал жоопко тартылыш керек. Эгерде бир дагы иш далилденбесе, тийиштүү мына мыйзамда кандай болсо далилденбесе, анда ал акталып чыгыш керек. Биз болгону кол тийбестигин гана алып атабыз. Таза оюн болсун, таза эреже болсун. Эгерде биз бүгүн кол тийбестигине тийбей койсок, анда ушул маселе ачык бойдон калат. Анын кылмышы бар болчу, парламент анын аберин жаап, жол бербей койду деп. Ошондуктан мыйзамга салалы, мыйзам чечсин, мыйзамдын жогорку күчү камсыз болсун. Анан, урматтуу депутаттар, бул окуя кийинки президенттер үчүн дагы чоң өрнөк, чоң сабак болот. Кийин Кыргызстанда канча президент болсо, канча мамлекет башчысы болсо, ошонун бардыгына бул окуя чоң сабак болуш керек. Бир гана президент эл астында жүзү жарык болуп, кийин минтип парламент аны талкуулабагандай кылып, кийин ага баягы
тарых каяш айтпагандай болуш үчүн президенттин бир гана эрежеси болуш керек. Ал таза болуш керек, ал абири таза болуш керек, ал колу таза болуш керек. Ал Атамбаев кетирген каталарды кетирбеш керек. Ошондо биз ушул бүгүнкү күндөгү тазалануу процесси деп коет бүгүн. Бүгүнкү күндөгү саясий чечимибиз тарых астындагы эң туура чечимдерден болуп калат. Кеп ал жана Каныбек Иманалиев айтпады 6 күнөө деп. 6 күнөө бул жана инициативный группанын гана күнөө койгон айыптоосу. Биз бүгүн сиздер менен тергөөчү эмеспиз. Биз ар бир следственный мероприятияны өткөргөн жокпуз жана өткөрө албайбыз. Ошондуктан биз күнөөсү барбы же күнөөсү жокпу деп так кесе эч ким айта албайбыз. Ошондуктан биз бул сөздү прокуратурага узатып атабыз. Мындан ары процедураны прокуратура иш алып барат. Прокуратура мен жана башында айтып кеткендей ачык айкын массалык маалымат каражаттары менен улам ай сайын, жума сайын пресс-конференция өткөрүп, коомчулукту мындай маалымдап, кайсы процедуралар болуп атат, кайсы далилдер бар, кантип соттоп атабыз деп жалпы коомчулуктун астында Атамбаевдин болгон күнөөлөрү болсо элге ачык айтыш керек. Ал эми эгерде айтылган 6 айыптын далилденбегендери болсо, аларды далилденбеш керек деп айтыш керек. Ал эми биз сиздер менен ушул боюнча аягына чейин калыс болуп туруп, өзүбүздүн калыстыгыбызды ар дайым айтып, эгерде күнөөсү жок болсо, эгерде прокуратура анын укугун бузуп атса, биз болушуп Атамбаевга эмес, мыйзамдуулукка болушуп чыгууга биздин моралдыктагы, мыйзамдыктагы элдин астына берген антыбыз боюнча да биз ошол мыйзамдуулукка тике турушубуз керек. Анан мен башында айткандай, бул жерде кеп прецедентте. Эгерде кийинки президенттерге сабак болсун десек, биз бүгүн бул чечимди кабыл алып беришибиз керек. Урматтуу депутаттар, Кыргызстанда бүгүнкү биздин конституция боюнча, бүгүнкү мыйзамдар боюнча эң жогорку кызмат бул президенттин кызматы. Президент мыйзамды буспаса, президент өз билгенин кылбаса, президент жанагындай Атамбаев түзгөн прецеденттерди түзбөсө эле, бардык вертикалда, парламентте дагы, аткаруу бийлигинде дагы, күч органдарында дагы, сот органдарында дагы мыйзам бузуу токтойт, ушуга ишенип койгула. Эгерде башында мыйзам сакталбаса, ушу башкы институтта, башкы рычагта, анда мыйзамдар ылдыйкы вертикаль боюнча кандай бузулса ошондой бузулуп келе берет жана жүрө берет. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бүгүнкү биздин чечим тарыхый, тарых астындагы сиздердин, биздердин бардыгыбыздын жоопкерчилигибиз. Биз өч алуу же болбосо бир башка себептер менен эмес, мыйзамдын жогорку күчүн орнотуш үчүн, калыстыкты орнотуш үчүн, кийинки биздин бардыгыбызга парламент үчүн дагы бул сабак болуш үчүн биз бүгүнкү саясий чечимди кабыл алышыбыз керек. Рахмат.